Түркиянын Коnya шаарында ислам тилектештиги оюндары 5 августтан 18 августка чейин 11 күн бою өттү. Ага жалпы жонунан 56 мамлекеттен келген 4200 спортчу катышты. Кыргызстандын делегациясынын курамында спорттун 16 түрү боюнча 158 адам барып, спортчулар мыкты жыйынтык көрсөтө алышты. Коnya шаарында ислам шериктештиги оюндарынын расмий ачылышына Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган катышты. Анда Кыргызстандын спорттук делегациясы салтанаттуу жүрүшкө чыгып, мамлекеттин желеген курама команданын капитаны грек-рим күрөшү боюнча балбан Атабек Азизбеков менен жеңил атлет Айнуска Кайлел кызы көтөрүп чыкты. Ислам шериктештиги оюндарында жалпы 483 медалдын комплекти ойнотулду. Ислам оюндары быйыл 5 жолу өтүп жатат. Кыргызстан спорттун 16 түрү боюнча күч сынашты. Эң биринчилерден болуп кыргызстандык балбандар Эрназар Акматалиев жана Айсулуу Тыныбекова алтын байгенин ээси болушту. 11 августта эркин күрөштөн 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев финалда ирандык Хусейн Абу Зарипа Шакулайни 6-0 эсебинде утту. Ушул эле күнү кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова финалда гвинеялык Фатумата Камара Яриени 11-0 эсебинде утуп чемпион болду. Айсулуу Тыныбекова ушуну менен ислам шериктештиги оюндарында 2 жолу жеңишке жетип жатат. Ал 2017 жылы Бакуда өткөн мелдеште дагы алтын байге алган. Ошондой эле балбан кыздар Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы да алтын медаль тагынышты. Сууда сүзүү боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Денис Петрашов 100 метр аралыкка брас ыкмасында сүзүп алтын медаль алды. Буга чейин спортчу 2 коло медалдын ээси болгон. Кыргызстандык спортчулар ислам шериктештиги оюндарына 2005 жылы алгачкы жолу катышып, ал кезде 8 байге уткан. Иран жана Индонезияда болгон 2 жана 3 оюндарга катышкан эмес. Азербайжанда өткөн оюндарда Кыргызстандын курама командасы жалпы 17 медаль утуп, 54 мамлекеттин арасынан алдыңкы ондуктун катарына кирген. Бул жылы болсо медалдык эсеп боюнча Кыргызстан 9-орунга чыкты. Рахат Кыдыр Токтоева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.